5-бөлүм. Муса бүткүл Ысрайыл элин чакырып алып, аларга мындай деди: Ук, Ысрайыл эли, мен бүгүн силерге айта турган көрсөтмөлөр менен мыйзамдарды уккула, аларды жаттап алгыла, аткарганга аракет кылгыла. Кудай Теңирибиз биз менен Хорепте келишим түздү. Теңир ал келишимди биздин ата бабаларыбыз менен эмес, бүгүн ушул жерде тирүү турган биз менен түздү. Теңир силер менен тоодо от ичинен бетме бет сүйлөшкөн. Мен болсо ошол учурда Теңирдин сөзүн силерге жеткириш үчүн Теңир менен силердин ортоңордо турдум. Анткени силер оттон коркуп тоого чыккан жоксуңар. Ошондо ал мындай деген: Сени Мисир жеринен алып чыккан, кулчулуктан бошоткон Кудай Теңириң менмин. Сенин менден башка кудайларың болбосун. Жогорку асмандагы, төмөнкү жердеги, жерден төмөн суудагы нерселерди сүрөттөп, жасалма кудай жасаба. Аларга табынып кызмат кылба. Анткени сенин Кудай Теңириң мен кызганчаак Кудаймын. Мени жек көргөндөрдүн балдарын ата бабаларынын күнөөсү үчүн 3-4 тукумуна чейин жазалаган Кудаймын. Мени сүйгөндөрдүн, менин осуяттарымды аткаргандардын 1000 тукумуна чейин ырайым кылган Кудаймын. Кудай Теңириңдин ысымын курулай эле айта бербе, анткени анын ысымын курулай эле айта бергенди Теңир жазасыз калтырбайт. Ишемби күндү дайыма ыйык тут. Кудай Теңириң сага осуяттагандай аны ыйык сакта. 6 күн иштеп ар кандай жумушуңду кыл. Ал эми 7-чи күн Кудай Теңириңдин ишемби күнү. Ал күнү өзүң да, уулуң да, кызың да, кулуң да, күңүң да, өгүзүң да, эшегиң да, башка малың да, үйүңдөгү келгин да эч кандай жумуш кылбасын. Өзүң эс алгандай кулдарың да, күңдөрүң да эс алсын. Мисир жеринде кул болгонуңду, бирок Кудай Теңириң ал жерден сени сунулган колу, күчтүү билеги менен алып чыкканын эсиңден чыгарба. Ошондуктан Кудай Теңириң сага ишемби күндү ыйык тутууну буйруган. Кудай Теңириң берип жаткан жерде өзүңө жакшы болсун десең, өмүрүң узун болсун десең, Кудай Теңириң сага буйругандай атаң менен энеңди сыйла. Киши өлтүрбө, ойноштук кылба,